Адам баласынын бул дүйнөдө эки душманы болот. Биринчи душман бизге көзүбүзгө көрүнгөн душман болот. Буну душман, захири душман дейт. Көрүнүп турган душман болот. Бул адамдардын өзүнүн душманы болот. Минел жиннати ван нас. Бул адамдын досу бар, кафир досу бар. Ал кафирлыкка үндөйт, динсиздикке үндөйт. Бул душман. Же мусулман досу бар, бирок динсиз, мунафык, же динсиз, фасык, жаман жолго жүр дейт. Жаман жолго баштайт ар дайым сени. Мына ишти кылайлык, мына күнөө кылайлык, мына күнөө кылайлык, мындай кылайлык, мындай кылайлык деп ар дайым жамандыкка үндөп турат. Бул сенин көрүнүп турган душманың. Көрүнүп турган душмандан балдар сактаныш оңой эле. Анын жолу ага итаат кылбайсың, ага моюн сунбайсың, анын чөйрөсүнөн алыс болосуң. Сен ошо менен баягын жамандыгынан сактанасың. Ээрчип кетсең болду, анда ошо менен кошо сен да күнөөкөр болосуң. Уру болсо уру болосуң, сойку болсо сойку болосуң, жинди болсо жинди болосуң. Ал эми сен жок, бул харам, бул ишиң туура эмес. Сени менен мен жүрбөймүн. Мен сени менен жүрбөйм, сенин жолуң башка, менин жолум башка. Лакум динукум валия дин деп кетип калсаң болду, кутуласың. Ошондуктан эң негизги нерсе бул балдар чөйрө. Чөйрөнү эле оңдосоң сен жакшы боло бересиң иншалла. Сухбат деген ошол. Сухбат деген эмне? Жакшы адамдардын чөйрөсүндө жүрүшлүк. Жакшы адамдардын, Алладан корккан адамдардын, мухлис инсандар менен чогуу жүрсөң, ошолордун жакшы сыпаттары сага жугат. Мына ушул чөйрө деген нерсе. Демек душман, захири душман, көзгө көрүнүп турат душмандан сактаныштын жолу, бул шариятыбызда көрсөткөн анын эң жеңил жолу, жакшы жолу, сен аны ээрчибе, ага итаат кылба, ага баш ийбе. Сен аны жакшылыкка чакыр. Чакыра албасаң, анда качып кет. Алыс бол. Ошо менен сен көзгө көрүнүп турган душмандан сактанасың. Экинчи душман бар балдар. Бул көзгө көрүнбөгөн душман. Бул аябай жаман душман. Бул шайтан. Бул шайтан ушундай нерсе, аллази ювасвису фи судурин нас. Адамдардын жүрөгүнө васваса салат. Адамдардын жүрөгүнө васваса салат. Ал көрүнбөйт. Урайын десең таппайсың. Сүйлөшөйүн десең көрбөйсүң. Каякта экенин билбейсиң. Үйдө отурасың, мешитте отурасың, медреседе отурасың. Отурган жериңде иштей берет ал. Ал сени менен чогуу, каерде болсоң чогуу болот дагы, ошол жерде сени менен иштеше берет ал. Бул көзгө көрүнбөгөн душман эң жаман душман болот. Мына сактаныш дагы кыйын, оңой нерсе эмес. Мына ушундай жаман душмандан сактаныштын жолуну Аллах субханаху ва таала бизге ушул калимада үйрөткөн. Ушул сөз менен үйрөткөн. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Я Алла, ошо көзгө көрүнбөгөн жаман, сенин рахматыңдан куулган шайтандын жамандыгынан, азгырыгынан мени сактагын деген сөз. Ошол сөздү айттың, ошол замат сен Алланын сактоосунда болосуң. Алла сени сактап коет. Алла сени коргоп коет. Эми сен жамандыкка барбайсың. Эми сен жамандыкка барбайсың. Себеби балдар шайтан менен фериште экөө күрөшөт. Фериште жакшылыкка чакырат, шайтан жамандыкка чакырат. Экөө күрөшүп, шайтан жеңип алаткан болсо, ошол учурда аузу биллахи минеш шайтанир ражим десең болду. Аллах таалам сени сактап туруп, шайтан жамандыктан сени фериште жакка оотат дагы жакшы иштерге товфик берет, жакшы иштерди кылганга мүмкүнчүлүк берет.